онкология борбору өлкөбүздөгү рак оорусу менен жабыркап келген жаранды кабыл алган жалгыз борбор. Акыркы учурда залалдуу шишик оорулары менен жабыркагандардын саны өсүп, аны дарылоодо маселелер жаралып келет. Кыргызстанда жыл сайын аялдардагы жатым моюнчасынын шишик оорусуна кабылгандар 300гө жетет. Ал эми аталган оорунун баштапкы стадиясын жарыкка кактоо ыкмасын ишке ашырган аппарат өлкөбүздө жок эсе. Тактап айтканда, улуттук онкология борборундагы жалгыз АГАТ-В үлгүсүндөгү аппарат 1 жылдан бери бузук турат. Мындай көйгөй дугар замат улуттук онкологияга сапар тарттык. Ооруканада биздин келгенибизди көргөн бейтаптар дароочуга келишип, болуп жаткан кыйынчылыктарды айта башташты. Нарындан бери келип, 1,5 айдан бери дарыланып жаткан 53 жаштагы Гулип Аманбетованын барбаган жери, какпаган эшиги калбаптыр. Акыры ал бизге кат жолдогон. Негизи эле оорусу ошол баягы аялдардын эрозия шейка матки деп коет экен, рактын начало стадиясы, 2-чи, 3-чү, 4-чү стадия менен жатышат да баарысы тең. Анан бул жерде эми леченияларды колдон келишинче алып атабыз. Колунда жок кишилер основном жатат, билесиңер, Кыргызстанда. Колунда барлар чет мамлекетке барып дарыланып келип алат. Алардын акчасы бар, алардын башы оорубайт. АГАТ деген дагы бир аппарат бузулуп калыптыр Кыргызстанда. Уже канча жыл болсо керек ал. Аны алыш үчүн Казакстанга барыш керек экен, Алматыга. Анан эми бир кишинин барып келгени жок дегенде 5 жол барып келиш керек экен. Бир эле барып келгени Казакстандагы лечениясы эле там бир 3 минутка $100 алат экен. Плюс таксиге проезди, анан тиги барып келген тамак ашы болгондо ошондо 5 жолуна $500 плюс 10.000 сом. Мындай орто эсеп менен алганда бир кишиге кетет. Канча адамдар ошол жерде бара албай атат. Анан ошол биздин бир жогору жактагы колунда бар адамдарыбыз мүмкүн бир кайрылар ушулор менен жүрүп отурса, бир 20-30 жылдан кийин Кыргызстанда кыздар ишенсеңер, аялдардын бир 60% мындай айтканда жатыны жок эле жүрүп калат, төрөй албай калат. Жап-жаш кыздар келет дагы операция жасатып салып кетип калып атат. Анан Кыргызстан келечеги эмне болот? Энелер жок калат да, каяктан бала болот, каяктан анан мамлекет болот. Ошол жагына бир жакшы көңүл бөлүп, бир ошол жагын эме кылып берсе деген эле кайрылуу кыздар. 90 жаштагы Шаршенкүл Байбосуновадан дарыгерлер Казакстанга барууну сунушташкан. Бирок барууга мүмкүнчүлүгү жоктугунан азыр биз дарылана албасак да, келечекте бул маселе чечилип, башка адамдар биздей болуп азапты көрбөсүн дейт. Мына ушул эле дары үчүн эле 30.000-40.000 кетип калды. Эми аяка барышка да балдардын баары жаш. Баары өз-өзүнчө кеткен. Бир бала менен гана үйдө калып атам. Эми как барам? Эч жака бара албайм. Анан мен өзүм бара албасам да булар бактар барайлы дейт. Колдорунда акчасы жок. Кантип барат? Ал эми жалгыз бой 7 баланын энеси Майя Ибрагимованы да дарыгерлер Алматыга жөнөтүшкөн. Бирок ден соолукту эмес, балдарын алдыңкы планга койгон бейтап ал жака баруудан баш тарткан. Казакстанга барып 5 жолу лазерге күйдүрүп келишкен. Ага менин каражатым жок. Ошо Кадамжайдан келип бул жерде дарыланып өзү деле бир машакатка түштү да. Анча неме кылып. Мен дагы пенсиядагы адаммын. Жалгыз бой, менде балдарым 7 балам бар. Бияга мен каражат жеткизе албайм деп отказ кылды. Азаптуу оорудан арылабыз деген бейтаптардын ар бирин Казакстанга барып жарыкка кактоо процедурасын өтүп келүү сунушталган. Акча таппай убара болгон оорулуулардын кебин уккан соң дароо номер 6 радиогинекологиялык бөлүмдүн башчысына кайрылдык. Данный аппарат называется АГАТ-В. Бул аппараттын аталышы АГАТ-В. Аталган аппарат 1981-жылы Советтер Союзу учурунда жасалып чыккан. АГАТ-В жарыкка кактоо ыкмасы аркылуу аялдардагы жатым моюнчасынын шишик оорусун дарыласа болот. Тилекке каршы бул аппарат 2013-жылдын 1-апрелинен тарта иштебей калды. Аталган аппарат аялдарды дарылоодо өтө маанилүү. Азырынча бейтаптар бир гана дистанциялык терапияны өтүп жатышат. Жана процедура толугу менен болуу үчүн бейтаптарды Казакстанга жиберип жатабыз. Бул аппаратты калыбына келтирүү үчүн капиталдык ремонт керек. Бирок өлкөбүздө экономикалык көйгөйлөрдөн улам аппарат маселеси чечилбей жатат. Анткени АГАТ-В кымбат турат. 1 жыл мурда биз бул маселени көтөрүп чыкканбыз. Капиталдуу ремонт өткөрүүгө бизге болжол менен $50.000 да керектелет. Жатым моюнчасынын шишик оорусуна өзүбүздүн эле энелерибиз, эжелерибиз, сиңдилерибиз кабылып жатышат. Ошондо да өлкөбүздө ушул сумманы таппай жатканыбыз өкүнүчтүү. Бул аппараттын жардамы менен аталган оорунун 90%-ын жеңүүгө мүмкүн. Балким бирөө жарым бизди угаттыр, жардам көрсөтөр деген үмүттөбүз. Я думаю, наверное, все-таки кто-то нас услышит, откликнется и как-то поможет. Радиогинекология бөлүмүндөгү бейтаптардын дарыгердин көйгөйү мына ушундай. Ал эми улуттук онкология борборунун башчысынын милдетин аткаруучу Бакыт Шамбетовго кандайдыр бир чаралар көрүлүп жатабы деген суроо менен кайрылганыбызда ал төмөнкүчө жооп кайтарды.
Ну, эми лучевой аппарат боюнча азыр бизге буюрса МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии деген бар, штаб-квартирасы Венада. Алар бизге аппарат для внутриполосной лучевой терапии, для брахитерапии деп коет аны. Ошол как раз именно для больных радиогинекология отделения бизде бар, 6-чы отделение. Ошол очень используется. Анан ошону буюрса күтүп атабыз. Сейчас только единственное, только разрешительный орган документтерди турласа, вот ошону буюрса алабыз. Анысын точносын мен айта албайм азыр. А эски аппарат болсо, аны ремонттоп көргөнбүз. Бирок что-то иштебей койду да. Бакыт Шайымбетовдон буйруса аппарат келет деген сөздү угуп, бирок так жоопту ала албадык. Эгер аталган аппарат Кыргызстанга алынып келинсе, жылына орто эсеп менен 300дөй аялдар жатым моюнчасынын шишик оорусуна кабылып, аппараттын жоктугунан 160 айым бул оорудан көз жумбайт беле.